Спасибо большое, Эльмира Бурамбаевна. Здравствуйте, уважаемые участники. Бүгін Москва улуттук үйүндө, улуттар үйүндө конференция өттү. Болот Мамбетовичке багышталган. Ал киши болсо Кыргызстандын эң политика мамлекеттик кызматкерлеринин бири эле ошол кишини эскерүү азем өттү. Буга чейинки диаспора тарабынан бир нече жыл ошол маарекелер өткөн. Ал киши болсо 1907 жылы төрөлүп, 1990 жылы бул жашоодон өткөн экен. Москва жергесинде Новокунцевский мүрзөсүндө сөөгө ошол жерге берилген. Ал кишини бүгүн эскерип, бүгүнкү күндө мына экинчи жолу ушул жагдайда ушул инсан боюнча конференция өткөрүп жатабыз. Өзгөркү болгондой башка региондордон да, Кыргызстандан дагы онлайн Zoom менен алар дагы катышты. Абдан орусча айтканда познавательный конференция болду. Менин оюмча ушундай конференциялар көп биздин жамаатта болуп туруш керек. Элчиликтен тосуп алып, ошол жашаган жерибиз алыс эле деп, кабинага балатта отурду деп, үстүнө биз экисиңдин ошол бүгүнкү күн негизи эле 1907 жылы 7 майда Болот Мамбетов ушул жарык дүйнөгө келген экен. Ошол күнгө карата ошол кишини эскерүү кечесин уюштурганбыз. Биздин эл айым коомдук бирикмеси жана ошондой эле Нур кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган телеконференция эл аралык. Бул конференцияга биз бияктагы мекендештерди жана ошондой эле өкмөт расмий өкмөттүн өкүлдөрүн чакырганбыз. Жана ошондой эле ал киши жөнүндө ошо интернет булактарында маалымат өтө аз болгондуктан бардыгы эле бирдей бир өңчөй болгон маалыматтар болуптур. Ошон үчүн маалымат топтоо иретинде дагы жаңыртуу иретинде дагы ошол башка региондорду жана ошондой эле ошол тапта илимий изилдөөчү мугалимдерди, жогорку жайыттын мугалимдерин катышканын сураганбыз. Бардыгы бүгүнкү күндө толук катышып беришти. Албетте бул киши жөнүндө бир-эки эле сөз менен айтып элдердин кулагына жеткире албайбыз. Анткени бул кишинин эмгеги өтө зор. Мындан кийин дагы ал киши тууралуу көптөгөн иш-чараларды, көптөгөн илимий иш-чараларды, көптөгөн конференция, тегерек столдорду өткөрүү бул абдан абзел деп эсептейм. Анткени ал кишинин кылган ишин биздин муундарга, азыркы муунга жана ошондой эле келечек муунга тааныштыруу максатында мындай иш-чараларды дагы көптөп өткөрүшүбүз керек.